Анжелика кимге нааразы? Өрчайым Анжелика Кайратова 1-2 күн мурун өзүнүн Instagram баракчасында түз эфир уюштурду. Ал анын көрөрмандары кызыккан бардык суроолорго жооп берди. Бул тууралуу Ырчы өзү маалымдады. Убакыт тараза. Бирөө оюна келгенде жазып койсо ишене калмайыңар бар. Мен кээ бир учурда гана үн катпасам, көп учурда ушул ушакчылардын уялар күнүдө болот деп тим болом. Мен жөнүндө кандай ушактарды уккансыз? Жоопту видео түрүндө белгилүү сайтка берем. Бүгүн саат 17:00 түз эфир. Көрөрмандарыма белек берип, бааралашам, деп билдирди Ырчы. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG. Ырчы Омар Москвада концерт берет. Ырчы Омар Жанышев 11 январда Москвада Кыргызстаным деп аталган концертин берет. Бул тууралуу уюштуруучулар маалымдашты. Концерт Артик Хал борборунда өтөт. Кеченин коноктору Гүлнур Сатылганова, Арсен, Данияр Эрматов, Нурмат Садыровтар болмокчу. Эскерте кетсек, Өмүрбек Жанышев 1988 жылы 19 ноябрда Бишкек шаарында туулган. Өмүрбек алгачкы жолу сахнага Омар аттуу ысым менен 2008 жылы Мирбек Атабековдун концертинде чыгып, кыргыз эстрадасында өзүнүн сапарын баштаган. Ошол убактан тартып Омар чыгармачылыкка ийгиликтерди жаратып келе жатат. Кыргыз, орус жана англис тилдеринде ырдайт. Маалымат булагы Заман Чекит KG. Назира Айтбекова баланын бактысы, күлкүсү бийик турат. Алып баруучу актриса Назира Айтбекова интернетте тараган. Жолдошу менен ажырашкандыгы үчүн балдарын аёсу сабаган. Келинге болгон өзүнүн ою менен бөлүштү. Facebook'tan bir ayal atası ketip kalgan üçün baldarının canın çıgara sabap atkан видеосун көрдүм. Кыргыз келин, сабаган сайын атаңды чакыр. Чакырбасаң мен да ошентип кетип калам. Сөздөр менен коштолот. Мен жакын арадан бери эмнени түшүндүм билесиңерби? Аял баланы эркек үчүн эмес, өзү үчүн төрөш керек экенин түшүндүм. Анткени эркегин басып кеткенде, балаң сага да кереги жок болуп калат. Сага көңүлүңө оору алып келген үчүн ошол адамдын уругун жек көрүп, ошондон өчүңдү алгың келет. Өзүң үчүн төрөгөндө, балаң сага керек экенин билгенде, ошо таштап кеткен ата сүрөйдүн көз каранды болбойсуң. Сырткы терс кубулуштан, стресстен калкалагың келет баланы. Анын бактысы, күлкүсү бийик турат. Төбөң менен жер кассаң да, чымчыкча тамагын ташып, кийимин таап, чарк айланасың жана аны колкоо кылбайсың. Алимент күтүп, келишин жолдоп, акчасына көңүлүнө зар болбойсуң. Анткени бала сеники, жана сага окумуштуудай бакыт алып келүүдө. Эртеңки күнү атаңар кетип калганда, ызаңарды баладан чыгарып, кордобойсуңар. Эч кимден жардам күтпөгөндө, өзүңөрдүн бутуңарга турганда, өзүңөр үчүн жашаганда, бирөөгө жашооңорду садага чаппаганды үйрөнгүлөчү аялдар. Биз аялуу, аяр, мээримдүү, сүйүү толгон жамбыз. Биз айланага ызабызды, жек көрүүбүздү чачпашыбыз керек. Кеткиси келген эркек оң баладан башын аттап да кете берет, деген оюн жазды. Маалымат булагы Заман Чекит KG. Бекборбиев жаңы жыл жакшы ыр менен аттуу концертин тартуулайт. Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти, обончу жана аткаруучу Бекборбиев жаңы жыл жакшы ыр менен аттуу концертин тартуулайт. Бул тууралуу Ырчы өзү маалымдады. 1-2 январда Кожомкул атындагы спорт ордосунда адатка айланган жаңы жыл жакшы ыр менен аттуу концертибиз болмокчу. Бул алдын ала реклама эмес, жөн гана эскертип коеюн дедим. Сахналаштарымдын коштоосунда сонун программа даярдалып жатат, деп билдирди Ырчы. Белгилей кетсек, концертке билет баасы 350 сомдон 500 сомго чейин. Маалымат булагы Заман Чекит KG. Айзада Жамгырчиева Аладдиндин сүйгөнүнө айланды. Баарына белгилүү болгон Ырчы. Алып баруучу Айзада Жамгырчиева өзүнүн Instagram баракчасына Аладдин мультфильминдеги Ханбике Жасминдин образындагы сүрөтүн жүктөгөн. Бул жылы КТРК каналы жаңы жылдык отту жаңы форматта өткөрдү. Мага Аладдиндеги Жасминдин образы берилди. Образды атайын тиктирдим. Буйруса көрүүчүлөр 31 декабрда эфирден көрө алышат, деп Ырчы айым жазып чыккан. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG. Асель Кадырбекова чыгармачыл адам үчүн эң коркунучтуусу ага эч кимдин кызыкпай калганы. Салам Асель, кандай жаңылыктар менен келдиң?
Салам, азыр энелик милдетти аткарып үйдө элемин. Эми жаңы жылдан кийин толугу менен кайрадан ырчылыкка киришем деп турам. Кош бойлуу кезимде өзүмө ашыкча ишенип, төрөгөндөн кийин эле тез эле ырдап баштайм, баарын кыйратам деп айткан элем. Балалуу болгондон кийин бардык пландарым кийинки планга жылып кетти. Негизги жумушум кызымды чоңойтуу болуп калды. Баланы тарбиялоодо китептерде жазылган кандайдыр бир ыкмага таянасыңбы? Же өзүң тарбияланган, тагыраагы апаңдын ыкмаларын колдоносуңбу? Эстесем, апам мени урушчу эмес. Такыр кол көтөргөн жок. Мен да апамдай болуп балама кол көтөрбөгөнгө аракет кылам. Улуулардан эркекти токчулук, кызды жокчулук бузат. Андыктан кызды барчылыкка чоңойт. Эч нерсеге зар болбосун. Эркек балага жетишпеген жашоону көрсөтүп чоңойт. Тың болсун деген сөздөрдү угуп калам. Ушул ыкманы карманабыз го. Бала тарбиялоо боюнча атайын түзүп алган эрежем жок. Азыр өзүбүз эле кызым менен кошо чоңоюп жатабыз. Алдыда дагы кандай тарбиялайбыз, көрө жатарбыз. Баары абалга жараша болот деп ойлойм. Кызыңдын жүзүн элге көрсөтпөй жатасың. Көз тиет деп кооптоносуңбу? Ушундай ишенимдерге маани берип, ырым-жырымдарды карманасыңбы? Менин эркиме койсо жашырбай эле жүзүн көрсөтүп жүрө бермекмин. Бирок үй бүлөлүү болгондон кийин жалгыз өзүмдөн эмес, үйдөгүлөрдүн да ою менен эсептешим керек. Ата-энебиздин ишенимдери, карманган ырым-жырымдар бар. Улуулардын сөзүн эки кылбай, кызымдын жүзүн элге көрсөтпөй жүрөм. Өзүм ырымчыл эмесмин, бирок кызыма үй бүлөмө келгенде абайлап турам. Бирок кызыңдын сүрөтүнүн социалдык тармактарга тарап кетпешин көзөмөлдөө кыйын болсо керек. Оба, артыбыздан ээрчип жүрүп тартып алгандар. Социалдык тармактарга сүрөтүбүздү жүктөп, бизди белгилеп койгондор бар. Кызымды коляскада сүйрөп көчөдө жүрсөм, мени түртүп туруп көрүп кеткендер да болот. Бул көрүнүштөргө күлкүң да, жиниң да келет. Ар бир адамдын өзүнө гана таандык жеке жашоосу болот. Ага киришкен туура эмес. Андайда мен каттуу айта албайм. Бир нерсе десем, жылдыз оорусу менен ооруп калыптыр дешет. Ошондуктан мындай абалды жөн гана кабыл алыш керек деп ойлойм. Бир ирет Нурландын жумуртка куруп жаткан видеосу тарады. Жолдошуң ашканага аралашабы? Ал видеону мен көргөн жокмун. Бирок Нурлан ашканага үй жумуштарына такыр жолобойт. Ашканада апам экөөбүз кожо экебиз. Нурландын ашканага кирип калганы мен үчүн таң калыштуу. Биз үйдө жок болгонубузда курсак ачканда айла жоктон ашканага кирип, жумуртка куруп жеген чыгар. Эл арасында Аселдин үйүнө бала багычу, үй кызматчылар бар. Асел жасанып эле жүрө берет деген кептир бар экен. Кандай сонун жашоодо жашайм. Үй жумуштарын өзүм жасайм. Үйдү жыйноо, тамак жасоо мен үчүн чоң жумуш эмес. Кудайга шүгүр, сонун кайнене кайнатам бар. Алар баланы карап жардам беришет. Эл айткандай жардамчыларым болгондо, азыр толгондокой ыр жаздырып, клиптерди тарттырып, жада калса гастролдоп кетмекмин. Бала багып, үйдө отурган жагып калып, ырдабай коюшуң мүмкүнбү? Азыр кээде эле ырдап койгонум болбосо, 2 жылдан бери үйдө отурам. Буга чейин дайыма иштеп жүргөндүктөн үйдө олтуруп калуу кыйын болду. Шарт болсо иштегенге эмне жетсен. Жолдошуңа жардам берип, аны кыйнабай өзүңдү өзүң каржыласаң жакшы да. Чыгармачылыгың боюнча сага карата мактоолор менен бирге бир катар сындар айтылат. Аларга кандай жооп бере аласың? Эч кандай жооп бербейм. Сындарга көнүп калдым. Иммунитетим бар, терим калың. Атактуу болгондон кийин аргасыз анын баарына көнөт экенсиң. Мени талкуулап жатышса, демек мен алдыдамын. Чыгармачыл адам үчүн эң коркунучтуусу ага эч кимдин кызыкпай калганы. Атаңдаштык болбосо өнүгүү болбойт. Бул чөйрөдөгү кайсы бир адамга атаңдашып, андан ашкан сулуу, популярдуу болууга, мыкты чыгармаларды жаратууга аракет кыласыңбы? Мен үйдүн жалгыз кызы болгондуктан кичинемден эле атаңдашууну билбей чоңоюп турмун. Баланчадан кыйын болушум керек, түкүнчүдөн татанакка кийинишим керек деген ой менде жок. Шоу-бизнесте биринен бири өткөн сулуу кыздар көп. Жакшы ырдаган, ырга табити күчтүү кыздар да бар. Ар бирибиздин күйөрмандарыбыз, өз ордубуз бар. Эч кимге атаңдашпайм. Менин көз карашымда атаңдаштык, бул көрө албастык ичитардык. А мен ичитар, көрө албастарды жаман көрөм. Андай болгум келбейт. Үй бүлөлүү болгондон кийин жашоом кандай өзгөрдү? Мурда бардык маселемди өзүм чечсем, азыр таянар адамым бар. Ал кулап баратсам кармап калат, дайыма колдоп турат. Жашоом жакшы жакка өзгөрүп жатат. Мындан улам чыгармачылыгыма көп көңүл бурбайм. Жалкоо болуп баштадым окшойт. Азыр Нурланга толук ишенем. Ырчылыгыңа да Нурлан жакшы көмөктөшсө керек. Оба, өзү ыр алып келип, муну жаздырбайсыңбы, тигинде кылбайсыңбы деп сунуштап алдыга сүрөп турат. Балким Нурлан чыгармачыл инсан болбогондо, ага да, мага да кыйын болмок.
Эртеден бери сени менен фотосессия кылып жүрүп сабырдуу экениңди байкадым. Бул сапатың көп жерден жардам берсе керек. Сабырдуулук мага жакында эле келди. Мурда чыдамым жок болчу. Оюма келген нерсени дароо жасап салууга жан талашчумун. Чоңойгон сайын сабырдуу болуп калат экенсиң. Жашоодо баары сен ойлогондой, каалагандай боло бербейт экен. Ошондуктан убактын өтүшү менен бул сапатка ээ болууга туура келди. Карыганда жашооңду кандай элестетесиң? Нурлан экөөбүз көп балалуу болгубуз келет. Мен үчүн эң негизгиси үй бүлө. Ансыз жашоомду элестете албайм. Андыктан бекем үй бүлөнү, көп неберелүү, чөбөрөлүү болуп, Нурлан экөөбүздүн аларды эркелетип, кылыктарына суктанып отурганыбызды элестетем. Кыялыңа жет. Маегиңе рахмат. Маалымат благы супер шекет кейжи. Өзүңүз сүйгөн спортчуга ставка коюп акча утуп алыңыз. Жөнөкөй регистрацияны тандап, пополнить счетко кириңиз. Арлан аркылуу акча толуктап, миллиондогон учуттарга ээ болуңуз.